Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиев, ошол эле Кубанычбек Аркабаевдин «Өгөй атанын сыры» аттуу сүйүү баянынын 4 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кайындарым атамдарды жакшы кабыл алып, бир айдан кийин эшиктөр көргөзгүчө кыз күйөөнү отко киргизип кеткиле деп узатышыптыр. Айзирек болсо келин болуп келгендин эртеси оокат тириликке аралашып, казан аягын өзү кармап, үйүмдүн толук кандуу кожойкесине айланды. Менин максатым ишке ашып, маанайым жарык, жашоом бал шекер даамданууда. Бирок Айзиректин кабагы ачылган жок. Баягы менин босогомду биринчи аттаганында эле мисирейген калыбынан жазбады. Ичинде чоң кайгы бардан бетер ичим тап болот да жүрөт. Анын кайгысын жакшы билген мен ушунусуна кайыл болуп унчукпайм. Жакындарым болсо анын болгон мүнөзү ушундай го деп калышты. Деги колуктуң жылмаябы деп менден кээде сурап коюшат. Окууга чогуу барабыз, чогуу келебиз. Өгүнү өзү алдап мага алып бергендери үчүн группалаштарым менен дагы сүйлөшө элек. Алар тургай күйөөс мени менен ачылып сүйлөшпөйт. Сурасам жооп берип коет, өзү сурабайт. Унчукпай өз ойлору менен алек болуп жүрө берет. Баягы жаңы таанышкандагы жайдары мүнөзүнүн бири жок. Биринчи көргөнүмдөгү жагымдуу жылмаюусун эстеп сагынам. Дал ошол башкаларга окшобогон ачык айрым, бирок уялыңкы мүнөзүнөн улам көзүмө башкача көрүнүп, көңүлүмө таасир этпеди беле. Күлө да билчү, муңайчу дагы, кээде тамашалап койчу. Мунун баары өзүнө жарашып турчу. Бакыран көзүн бажырайта баюу тиктегеничи, алиги уялыңкы жылмаюусучу. Төшөктө дагы баягы биринчи нике түнүндөгүдөй бүрүшүп жатып, денеси денемден үркүп турат. Зорго жибип, зордук менен кошулабыз. Ар бир болуубуздан соң мени жек көрө түшкөнүн сезем. Бул кыздын деле жаркын үмүттөрү, жакшы кыялдары бар эмес беле? Алар азыр кайда жоголду? Бактысыз болгон балалык сүйүүсү менен келбестикке кете бердиби? Зордоп киргизген жашоому коошпой өткөнүндө калдыбы? Айтор анын тез эле өзгөрүп кеткенине өзүм гана күнөөлүү экениме көзүм жетип, тилимди тишиме басып эптеп жашай баштадым. Убакыт бардыгын дарыларына ишенем. Бирок анын кайрадан жарк этип күлүшү үчүн канча убакыт керек? Балким 1 жыл чыдашым керектир, балким 10 жыл, балким 100. Өмүр жетсе да чыдам жеткирей эмес, а балким жетмек, эгер дагы да каталарды кетирбегенимде. Ошентип билинбей 1 айда өтүп кетти. Экөөбүз алгач таанышканыбызда күз башы эле. Азыр кыштын 1 ай өткөнү калды. Аз күндө жаңы жыл. Жаңы жылда экөөбүздүн мамилебиз жакшы жагына жаңыраар бекен. Жыл жаңыраарга жакын сүйлөшүлгөн боюнча кайындарыма отко киргени жөнөдүк. Кайын журтумдун эшигин биринчи жолу аттачу күйөө бала катары катуу толкунданып турам. Анан дагы мени сестендирип жаткан себеп айылчы. Эгер ал Айзиреке эмне болуп башкага үйлөнүп алганын айтчу болсо, ансыз да жектеп жаткан аялым бетиме түкүрөт. Ансыз дагы муздак мамилеси ого бетер тоңуп, 2 жүздүү адам катары жек көрүп калат. Өңгөсүн койдум, ал ага барат. Ал эми айылчы өзүн оңой эле алдап койгонун билчү болсо, өткөндөгүдөн дагы катуу ооздон ары берет. Өткөндө тиштерим кандайдыр аман калды эле, бул жолкусунда күбүлүп түшөт болуш керек. Ошондуктан мен ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, күйөө жолдош катары жаныма досум Айкенди алып алдым. Ал албеттүүлүгүнө жараша кикбокс менен машыккан неме. Айылчы күчкө салып, өч алгысы келчү болсо, аны бир заматта өпкөсүн үзөөр күч менен ыкка ээ. Айылчы тоодо мал багат дейт. Балким ал жагынан түшүп келбесе андан бетер жакшы деген үмүт менен аттанып,
Кечинде меймандос Нарындын бир айылына жетип түштүк. Куда тосуунун бүт баардык расмиси жасалып, байланбас тайга бата кылынгандан кийин аталарыбыз чоң куда катары үйгө киргизилип кетти. Айкен экөөбүз күйөө бала шааниси кылып, таза кар үстүндө булоолонто тайды союп жаткан 5-6 жигиттин жанында турдук эле. Ичтен бир жеңе чыгып: «Ай, күйөө жолдош, сен колуңду булгабай эле соймочуларга арак куюп тур», деп Айкенди колуна 2 бөтөлкө арак, мага табак толо куурдак карматып кетти. Шаардык жаныбыз мал соя албай же анын шыйрагын тартып бере албай коомайланып турдук элек, колубуздан келер иш тапшырылганда сүйүнүп кетип, арак менен соймочуларды сугара баштадык. Колдору маш болуп бүткөн немелер 2 бөтөлкө арак түгөнгүчө тайды деле союп бүтүшүп, тамеки түтөткүчө окчун жаткан бактын дүмүрүнө отуруп, чала кызуу немелер жетишпей калган оордун толукташ үчүн бизди тооруй кетишти. Бизде малды күйөө балдар сойчу эле, бирок кийинки күйөө балдар эрке болуп кетишти. Же жолдугун жасашпайт, же кол кесер кылышпайт. Мен дароо эле чурукка барып, машинеде катылган арактан 2 алып келип калдым. Жанагындан ашкан куурдакты ысылык кылып соймочуларды сыйлай баштадык. Ар кайсын айтып, сөздөн сөз чыккыча кеп менин чемпиондугума жетти. Шахмат тууралуу аз-маз сүйлөшкөндөн кийин бирөөсү: «Ке, күйөө бала, чемпион колуң менен мага бир закуска сунуп койчу. Мен дагы сен кеткенден кийин чемпион болуп калгым бардыр», деди. «Сен көп уктаган боюнча эле чемпион болбосоң, андан башка эмнеден болмок элең?» деди дагы бирөөсү. «Мендей санасы жоктор гана көп уктай алат. А сен таң атпай туруп алып, тайгандай болуп тоо ташты аралагандан эмне таптың? Андан жарыган деле жоксуң. Көп уктаган боюнча аю айылчыдан баары бир каласың», деди бирөөсү. «Анан ал ошончо убакыт уктабай мергенчилеп да жүрө берет экен. Ошондо силер экөөңөр тең көп уктаган боюнча да, аз уктаган боюнча дагы андан кийинки орунда аласыңар. Андай адамдын жел мугузуна теңелип болобу? Биздин кыз Расель ага тийбей калды. Болбосо аны менен жүрүп кор болот эле. Тим эле 1-класстан баштап артынан жүгүрүптүр. Баягыда Айзеректи алып келем деп барганында аны Расель жазгырыптыр. Кур кол келе албай намыстанып, Альберттин кызын алып келе берди». «Эй, күйөө бала», деди бирөөсү мага кайрылды. «Айылчыдай неме келип, куттуу тоюңарда чыр чыгарышы мүмкүн. Сак болгула. Тийишсе тең эле көрбөгүлө, мушташ чыгарат». «Мушташса мушташабыз», деди баятадан бери арактан улам кылт эттирип коюп жаткан Айкен. «Достошсо достошобуз». «Ай, ал оңою менен достошпойт го. Деги сак болгула». Аңгыча бизди үйгө чакырып калышып, бошогон бөтөлкөнү карга сайып, бүтүн аракты соймочуларга таштап, коштошуп алып үйгө кирдик. Карылар өзүнчө чоң бөлмөдө күжүлдөп калышкан экен. Бизди атай жаштар үчүн дасторкон жазылган чакан бөлмөгө жайгаштырышты. Айзерек төрдө 2 курбусунун ортосунда отуруптур. Алар менен тааныштырышты. «Мен шашылыш эле куттуктайын деп келип калдым эле», деп баятадан шакылдап сүйлөп, өзүн шартылдап тааныштырган Төркүн аттуу жаш келин. «Анткени мен дагы жакында эле турмушка чыккам. Күйөөм менден көп жашка улуу, а канчалык улуу болсо ошончолук кызганчаак болот экен. Ошон үчүн үйгө шашып атам», деп күлүп алып кайра сөзүн улантты. «Мен Айзеректин бир тууган классташы, жакын кошунасы, алысыраак тууганы да болом. Андан 2 күнгө улуумун. Ошондуктан эң жакын кайнежеңер мен болом. Жүгүнүп койсоң да болот. Тамаша. Эми экөөңөргө бакыт таалай. Үйүңөр толо бала, капчыгыңар толо акча, ортоңор толо ынтымак, жүрөгүңөр толо кубаныч каалайм. Ылайым кем болбой толуп ташып жүргүлө. Ортодогу сүйүүңөрдү сактагыла демекчимен. Марлис, сен элге төбөсү көрүнүп калган, элибиздин керегине жарачу, намысын коргочу жигит экенсиң. Ушунуңан жазба. Жолуң ачык болсун. Көптөгөн жеңиштерге жете бер. Керек болсо Каспаров менен Карповду кошоктоп ут. Алар ким болуп кетиптир? Анан дүйнөлүк деңгээлге жетип, кол жетпес бийиктиктерди багындырсаң дагы биздин сулуубуз Айзерек менен дайыма тең жүр. Керек болсо аны төбөңө көтөрө бил. Ошондо сенин дагы зоболоң көтөрүлөт.
Биздин кызыбыз Айзирек дагы оңой кыздардан эмес. Кезегинде ал бир мектептин эң алдыңкы окуучусу жана бир айылдын сулуусу болчу. Анын артынан керек болсо райондун мен кыйынмын деген мыктылары чуркаган. Акимдин орун басары, айыл өкмөт башчысы, ак сакалы менен чоң курсактарына карабай Айзирекке көз артышкан, уяты жоктур. Райондук рекет кикбоксер Боха менен биздин айылдын атаманы Аю айылчынын бул үчүн мушташканы эле канча сөз. Ошон үчүн деп келатканда мушташ дегенде каны кызыган Айкен сөзүн бөлдү. Кана ошол мушташты айтчы. Ай мен шашып атпадым беле деп алаканы чапкан келин илбериңкилик менен сөзүн бурду. Жанагы Аю айылчы менен биздин бул сулуу Айзиректин ортолорунда бала кезден бери эле сүйүү бар экенин биздин айылдын баары эле билип, бул экөө чоңойсо сөзсүз үйлөнөт деп жүрчүбүз. Бирок эми карабайсыңбы? Нике кайып деген өзү чечет экен. Ата бабабыз тааныбаган жерге барып, чемпиондун жубайы болуп отурат Айзирек. Кут болсун. Ал эми классыбыздын эң жүдөө кызы Бурулай, классыбыздын эң тың кызы Айзиректин ордуна айылчыга аял болду. Бул да болсо нике кайып, бул дагы болсо буйрук. Анан эмнени айтайын дедим эле? Анан былтыр болсо керек эле. Ошол рекет Боханын көзү Айзирекке түшүп калып, райондон айланчыктап бияка келе баштады. Тим эле кара Мерседеси менен чалкалап болбойт. Эч кимди көзүнө илбейт. Ийменип да койбойт. Айтпадымбы, Айзирек менен айылчы сүйлөшүп жүрчү деп. Айылчы дагы намыскөй, бир айылдын мен деген жигити да. Сүйлөшкөн кызын бирөөлөр тартып алганы жатса жөн калабы? Жеңин түрүнүп алып эле Бохага сүзө качырып барып айтыптыр. Сыйың менен Айзиректи жайына кой болбосо деп. Эмне болбосо? Таштабычы асманың барбы? Дейт тиги жини келип. Асманды колдонбой эле коеюн, бирок сени өзүм эле жайлайм. Бирге бир чык, коркпосоң. Сенден коркчу менминби? Дейт тиги рекеттик орунга далай мушташ менен жеткен неме кычышкан муштумун уккалап. Ошентип экөө айылдын четине барып былчылдашып мушташа башташат. Ал кабар дароо эле мектепке келип, тыныгууга чыккан балдардын баары топурап ошол жакты карай чуркашат. Алар менен Айзирек дагы барат. Карасак эле экөө тең теңселип мына жыгылчудай болуп калган экен. Айзирек, калганын өзүң айтып койчу. Жок, өзүң эле айта бер, деп жанында отурган Айзирек оңтойсузданып жер карады. Анан бул караса эле экөө тең теңселип жыгылганы калган болот. Кантсе дагы сүйгөнү да көзүнө айылчы аябай аянычтуу көрүнүп, анан айылчы деп кыйкырган бойдон жетип кучактап калганда араң эле турган окшойт. Рекет Боха талп этип жерге кулап түшкөн экен. Мына көрбөйсүңөрбү сүйүүнүн кереметин? Муштум менен тепкиден жыгылбаган Боха сүйүүнүн сүрүнөн жыгылып түштү. Анан деп сурады Айкен. Анан ошо Рекет Боха экинчи биздин айылга келгис болгон. Кел, анда ошол эр жигиттер үчүн алалы, деди Айкен арагын көтөрүп. Кечиресиз күйөө жолдош, азыр мен 2 жаштын бактысы үчүн тос айтып жатам. Ал эр жигиттериңди билбейм. Мен мына бул 2 жаштын бактысы үчүн алып ийишиңди жана бул куттуу тойго тиешеси жок кайдагы бир Боха Соха аюуларды аралаштырганың үчүн айып тартышыңды талап кылам, деп төркүн шакылдады эле. Айкен көкүрөгүн алаканы менен басып таазим этип жиберди. Кечирип кой, Аяш, тартайын айыбымды. Байкабай сүйлөп алыптырмын. Анда муну дем тартпай тартып жибер, деп төркүн чоң чыныга алдындагы арактан шарактата толтура коюп суна калды. Төркүндү чыныны бир карап алган Айкен аракты суу ичкенсип кылкылдата жутуп жиберип отуруп калды. Бирок бул дагы эч нерсе эмес экен. Төркүн кайра стакан толтура аракты куйду. Бул айыбың болчу, а муну болсо менин жакшы каалоом үчүн көтөр. Бул Аяштын мени жыгайын деген жаман ою бар окшойт, деп башын чайкап алган Айкен аны дагы серпип жиберип, ачуурканган бойдон оозун басып отуруп калды. Болду Айкен, сага көп болуп кетти, деп жибердим мен. Отуруш уланды. Дагы көп жакшы тилектер айтылып, тостор көтөрүлдү. Аңгыча сырттан бирөө келип, айылчы келди, киргизе берелиби, деп калды. Айылчы, деп Айзирек ордунан тура калды. Баардыгыбыздын көңүлүбүз ага бурулду. Ушул ирмемдерде мен анын көзү күйө түшкөнүн байкадым.
Кире берсин деп ал кайра ордуна отурду. Кирүүсүн сурап жаткандарына караганда сырттагылар айылчы чыр чыгарбасын деп коркуп жатышкан окшойт. Айылчы соо бекен деп сурап да жиберди кимдир бирөө. Сырттан түлкү тебетейи, чолок тонунун көрпү жакалары аппак бубакка басылган эңгезер бойлуу, кызыл жүздүү жигит эшик менен бир боло кирип келип, бүркүт кабагы менен үй ичине көз жүгүртүп, каректери төрдө отурган Айзереке токтоло калды. «Кир, отур» деп жиберди кимдир бирөө. Айылчы башындагы түлкү тебетейин алганда жазы маңдайынан буу көтөрүлдү. Чолок тонун чечип жиберип, окчундагы отургучка таштап, этек өйдө эркектер менен кол алышып, аялдар менен баш ийкешип учураша баштады. Ошентип төргө жетип, кучагын жайганда Айзерек анын кучагына батып кетти. «Эй, биздин аячты калтыр» деп жиберди чоо жайды түшүнбөгөн Айкен. Айылчы Айзеректи бооруна кысып саамга туруп калды. Бул учур мен үчүн бүтпөстөй сезилип кетти. Акыры аны бошотуп дал менин маңдайыма келип отурду. Анын дөөдөй болгон сүрүнөн сестене түштүм. Баардыгыбыз өзү менен муздак элепти ала кирген жигитке көңүл коюп карап калдык. Ал дасторкондон бир боорсок алып, шашпай чайнап жей баштады. Ага чай сунушту. Аны ууртагыча колуна арак тийди. Барбайган колуна кууш стаканды батыра кармаган ал тамагын жасап сүйлөчүдөй болду. Бир укмуш сөз айтып жиберчүдөй болуп, баарыбыз дымырай түштүк. Ал мындай жерде дайыма айтылып жүрчү көнүмүш каалоолорду айта баштады. Эки жаш бактылуу болушсун, кармашкан колдору үзүлбөсүн, бири-бирин сыйлашсын, түшүнүшсүн, жамандык көрүшпөсүн, жаш өлүшпөсүн. Ар дайым ушундай берекелүү дасторкондун үстүндө жолугуп жүрөлү. Алып жибергиле деп колундагысын серпип жиберип, суу ичкенсип мостоюп отуруп калды. Болдубу? Деди Айкен. Атайы келип алып, айтар сөзүң ушул элеби? Айылчы аны олурая карап алып кабак чытыды. Дагы эмнени айтышым керек? Эки жаш бактылуу болсун дедим го. Эмне дагы айга учурушсун дейинби? Сен эмне деп жатасың? Жөн сүйлөбөйсүңбү? Деп Айкен кычык сөзгө тырчый түштү. Мен чыр чыгып кетпесин деп Айкенди тыйып далысынан колумду койдум. Ал мени түшүнгөндөн сөзүн оңдомуш этти. Өзүңдү адам сыяктуу тааныштырып дегендей. Мени бул жердегилердин баары эле таанышат. Силерде күйөө балдарды тааныштыруучулар тааныштыра беришсин. Менин Айзеректе бир-эки ооз кебим бар эле айтып алып кете берем, деди ал Айзереке көңүл кое тигилип. Баягы жасалма сүрөттөр тууралуу кеп чыгып, териштиришсе айыбым ачылат деп менин жаным чыгып кетти. Айта бер, айылчы, мен сени угуп жатам, деди Айзерек ордунан обдула берип. Мен биринчиден сенин көзүңө бир тигилейин деп келдим. Тигиле бер. Менин сенден көзүмдү ала качкыдай күнөөм жок. Тетрисинче сен биринчи таштап кеттиң го мени. Же андай эмеспи? Жок, сен биринчи башка бирөөнү таап алып, бияктан барсам качып жолукпай койдуң го. Шаарга жете албай араң жүрүпсүң. Бараарың менен мени унутуп башканы таптың. Каяктагы башка бирөө? Сен өзүң араң эле 3 күн күтүп, Бурулайды ала качып жолуңа түштүң го. Менин окуйын деген гана оюм бар болчу. Көрдүм кандай окуп баштаганыңды. Бараарың менен чемпиондорду таапсың. Шаардын жакшы, жеңил жашоосун жактырдың. Мени менен тоодо жапайы болгуң келген жок да, туурабы? Сен ойлогондой эмес. Мен жөн гана окуйын дегем деп жатпаймбы? Ошондо деле айттым эле го. Жок дегенде 1 жыл окуйын, анан сырттан окууга которулайын деп. Сен болбой койдуң. Алып кетем деп окуу жайдын алдында 3 күн турдуң. Мен айлам кетип, чогуу кете берейин деп жатсам, жинди болгон немеден бетер Бурулайды ала качып кете бердиң. Сенин мунун машинасына түшө качып кетип жатканыңды мен деле көрүп калып жаттым, деп айылчы мени ээк шилтеп көргөздү. Көрсө, ошондо 1 айга жетпей эле экөөбүздүн 10 жылдык сүйүүбүзгө түкүрүп, мунун жетегине кетипсиң. Бул барып сөзүңөр бүтүп калганын айтып, ал тургай эзилишип жаткандагы сүрөттөрүңөрдү көрсөтүп жатса, бир байкуш болуп ошол жерде тура берейинби? Менин дагы намысым бар да. Анан Бурулайды алып келе бердим. Каяктагы бүткөн сөз? Эмне болгон эзилишкен сүрөт? Марлис, сен буга барып жолуктуң беле? Деп Айзерек суроолорду башаламан берип, айылчы экөөбүздү алмак-салмак карады. Мен лам деп ооз ача албадым. Анткенге дарманым менен эрким жетмек эмес.
Мына айыбым ачылып чоң чуу чыкканы турду. Айзерек болгон жагдайды билип бетиме түкүргөнү калды. Анын чындыгы мына азыр далилденип жатат го, деп айылчы кичине жоошуй түшкөндөй сүйлөдү. Мен ошентип бурулайды алып келе бергенимден кийин ачуу менен кызганычка алдырып туура эмес кылдым окшойт. Жок дегенде сага бир жолугуп көзүңө бир тигилсем бүт чындыкты билмекмин деп өкүнүп жүрдүм. Бирок чындык көп өтпөй эле билинди го. Кечирип кой, деп Айзерек ыйлап жиберди. Андай экенин билген эмесмин. Бирок иш сен ойлогондой эмес, башкача болгон. Эми аны териштиргенде эмне чыгат? Андан көрө Бурулай экөөң бактылуу болгула. Бирок менин сенин алдыңда күнөөм жок, абийирим таза, ушуну билип кой. Силер дагы бактылуу болгула. Мен сени дале сүйөм, ошон үчүн сага жакшылыктарды каалайм. Мен сенин көзүңө тигилип, жакшы тилектеримди айтайын деп эле келгем. Сен менден качкан жоксуң, көзүмө дагы тике карадың. Демек сен менин алдымда аксың, күнөөң жок. Эгер болсо мага жолукпай качмаксың. Демек жагдай башкача болгон. Бирок аны эми териштириштин кереги жок. Анткени баары кеч болду. Ал акыры билинет. Ошондо көрөбүз. Азыр эми дагы бир жолу бактылуу болгула демекчимин, деп айылчы алдындагы аракты тартып жиберип, ордунан туруп, Айзеректи карай умтулду. Ушул учурда өзүм араң отурсам да чыр чыгарып жибербесин деп улам обдулган сайын карысынан тарткылап, эптеп токтотуп отурган Айкен сөгүнүү аралаш кыйкырып калды. Болбоду эми? Өп жытташпай эле тарабайсыңарбы? Уят эмеспи? Бул жерде деген күйөөсү отурат. Силердин эски сүйүүңөрдү биздин урганыбыз барбы? Айылчы муну укканда ордуна тык токтоп, бүткүл тулкусу менен бери карай бурула берип, жанымда отурган, кыйла кызып калган Айкенге акырая караганда жаным чыгып кеткен мен досумду кучактай калып жан талашып тыйдым. Болду эми, азыр кетет. Айылчы кандай бери бурулса, ошондой ары карап бой түзөп тура калган Айзеректин чекесинен өөп, шарт бурулуп эшикти карай жөнөдү. Аны менен кошо үй ичинде отургандардын баары чыкканда, Айкен дагы менин сураганыма болбой жалпы шаардан менен сыртка умтулду. Марлис, кармачы алдагыныңды. Бул чыр чыгарганы калды окшойт, деди Айзерек. Мен Айкенге илешип кошо жөнөдүм. Токтой турган эмес, колунан кармасам булкуп бошонду. Алдыңкы топ менен чыккан айылчы эшиктин алдына токтогон алардан бөлүнүп сыртты карай бараткан экен. Айкен мени түртүп жиберип артынан чуркады. Жетип эле алка жакадан алды. Эмне? Деп айылчы кайрыла бергенде, дүпө-дүп боло түштү эле ал артка сендиректеп барып чалкасынан кетип, эки бутун эки жака сунулуп жерге отуруп калды. Дагы сокку жасачудай обдулган Айкенди кимдир бирөө жетип кармады. Түкүрүнүп какырынган айылчы сөгүнгөн бойдон ордунан шашпай туруп, ары карай ыргып кеткен түлкү тебетейинин үстүнө чолок тонун чечип таштап, эки жеңин эки жака тартып түкүрүмүш этип мушташууга беленденип: баччагар, азыр бачагыңды чыгарам, бери кел, деп сөгүнүү аралаш ызырынды. Аны азыр көрөбүз, деп Айкен дагы кыйкырып, кармагандардан бошонууга дал бастап жулунду. Ортого түшкөндөр көбөйүп кетти. Экөөнү эки жака жетелешип, үйдөн чыга калышкан улуулар жекиришип, ачуусуна алдырып айкырган айылчыны аткарып, Айкен экөөбүздү үйгө киргизишти. Айзерек ыйлап отуруптур. Мага жаман сөзү тийип кетчүдөй болуп сооротууга даай албадым. Азга отуруп сыртка чыктык. Айкенди урушуп, обочого алып чыгып, таза карга бетин жууп, соолук турганга аракет кылып дал бастап жатсам, жаныбызга бир өспүрүм бала басып келип: «Байкелер, силерди сыртта айылчы байке чакырып жатат. Жарым саат күтөм, эркек болсо чыгышсын», деди. «Каякта ал, ажалы жеткен экен», деп араң турган Айкен жарылып кетти. «Эркекти көргөзөм ага». «Кой, Айкен, мушташтын кереги жок, жөн келип жөн кетели», дедим мен кыйпычыктап. «Сен эмне?» деп эми мени ал сөгүп жиберди. «Эркек болсоңор чыккыла дептир го. Сен чыкпасаң мен чыгам, кое бер». Аны кое берип, аргасыз артынан ээрчип жөнөдүм. Анткени мушташ десе аттанып түшкөндө мени токтото албасымды түшүндүм.
машыккан Айкен элеттин эндеки кара күчүнө ишенген немесин 2 чайнап бир жутарына ишенип турдум. Мейли, дедим, өзү тийишкен бала ыйлабайт. Өлтүрүп койбосо болду. Айкенге айылчыны сабатып, кыбамды кандыргым келди. Ошентип Айзиректин мага көрсөткөн муздак мамилеси үчүн андан өч алууну самадым. Биздин сыртка чыкканыбызды эч ким байкаган жок. Айылчы 2-3 үй өткөндөн кийинки ачыкта атын ары жака байлап, чолок тонун, тебетейин үймөк кардын үстүнө таштап, мушташка белинденип күтүп туруптур. Бул жерде ашыкча сөздүн кереги жок болчу. Айкен ач айкырык сала айылчыны качырып сала берди. Экөө дүпө-дүп боло түшкөндө айылчы чалкасынан түштү. Айкен ордунда кийинки соккуга камдангандай туруп калды. Мен кыйкырып жибердим. Айкен, баспайсыңбы? Баса калып балжа булжа кыл. Бирок жыгылган немени баса калып сабашты намыс көргөндөй, турган немеге 1-2 сокку жасаса рахат тапчудай болуп тигинин турушун күттү. Айылчы да эч нерсе болбогондон бетер секирип туруп мушташууга белинденди. Айкен кайрадан качырып сала берди. Айылчы бул жолу анын ыктуулук менен берген соккулары канчалык үстөкө босток болсо дагы туруштук берип, артка гана чегинип баратты. Бир кезде ал артындагы күрөндүгө чалынып чалкасынан кеткенде Айкен үстүнөн басып жыгылып, экөө будалана түшүштү. Караңгыда кимиси кимисин баса калып сабап жатканы айырмаланбай, экөөнүн бышылдап бушулдагандары, онтогондору, сөгүнгөндөрү гана угулуп калды. Бир кезде бирөөсү өйдө туруп, арты менен бери кетенчиктеди. Айылчы экен. "Тур эй", деди ал. "Туруп согуш". Козголбой саамга жатып калган Айкен аздан кийин кыймылдап, тизелеп туруп, калч эте өйдө туруп муштумун түйө беленденди. Ал аябай бышылдап чарчап калыптыр. Бул дагы болсо арактын кесепети болчу. Айылчы болсо дали шамдагай кыймылдап, кайра күчтөнүп кеткендей туюлду. Анысын өзү дагы сезди окшойт. Айкенге жакын келди. Ал качырып сала берип, соккуларды үстөкө босток жасап калды. Булар кетенчиктей берген айылчыга жеткен деле жок. Эми ал 2 жолу бет талаштыра муш жиберип, керилип туруп ичтен ары тээп калды. Айкен "Ө" деген туюк үн чыгарып алып карга эт бети менен бүк түштү. Артка кетенчиктей берген айылчы кайрага бир чоң аттап жетип, желкеден алып силкилдетти. "Тур эй", колдун кычуусу канбай калды. "Туруп мушташ". Айкен кыймылдай алган жок. Буга жооп сыяктуу анын онтоосу гана угулду. Мен жетип барып тургузганга аракет кылдым. Айылчы ал чуурдай колу менен мени жакадан алып өйдө көтөрүп, тике көзүмө карап ызырынды. "Эй, чемпион, эгер Айзиректи коргулчу болсоң, могул өз колум менен муунтуп өлтүрөм", деп түртүп жиберди эле мен сендиректеп барып араң оңолдум. Айылчы колун чапкылай күүп алып, арытада жаткан кийимдерин алып, атын карай басып кетти. Алиги өспүрүм экөөбүз Айкенди эптеп тургузуп, жөлөп таяп үйгө алып келип, бош бөлмө таап жаткыздык. Кебетеси анын бетинен тамтык калбагандай, эриндери калбыйып шишип чыкты. Ал ошол бойдон элдин көзүнө көрүнгөн жок. Мен той бүткүчө кокоюп жалгыз отурдум. Мага эч ким деле көңүл бурган жок. Кыскасы, бул отко киргизүү шаанисинде аз жерден күйүп кете жаздап араң келдим. Айкендин бети муштумдан тамтыгы калбаса, меники уяттан тамтыгы чыккансыды. Машинанын артына жашынып алып эптеп Бишкекке жеткен Айкен кийин бети айыккан соң айылчы экөөнүн ортосунда болгон мушташты тамшана кеп кылып, анын бышыктыгын мактап, өзүнүн жеңилип калганын аракка шылтап жүрдү. Отко кирип келгенден кийин Айзирек экөөбүздүн ортобуз ого бетер алысташа түшкөнсүдү. Ал анткени сүрөттү жасатып, айылчы экөөнү кантип алдаганымды билип калды да. "Сен 2 жүздүү акмак экенсиң", деп Айзирек нарындан келип үйдө жалгыз калганыбызда бетке айтты. Баягыда айылчы Бурулайды эмнеге алып шашылыш кетип калды десе, кылтыйып алып баардыгын сен жасаган турбайсыңбы? Ага жашыруун жолукканыңда эмнелерди айттың эле? Сенин азыр турмушка чыга албасыңды, анткени окугуң келип жатканын эле айткам.
деп мен калыптын үстүнө калыпты кошуп айттым. Ал эми жанагы сүрөттөрчү? Ага кандай сүрөттөрдү көргөзүң эле? Кайсы сүрөттөр? Өлүмүш болбочу? Менин билмексенге салганыма кыжыры келе түштү. Айылга барганда сүрөттөрүбүздү көргөнүн айылчы айтты го. Ал эмне болгон сүрөттөр эле? Ал экөөбүздүн мындай эле түшкөн сүрөттөрүбүз болчу. Калп айтпа, сен ал сүрөттөрдү экөөбүздү ар кандай абалда кылып жасаткан окшойсуң. Болбосо жөнөкөй сүрөт үчүн айылчы жанагындай кадамга бармак эмес. Жасатса жасаткандырмын. Эмне болсо дагы мен сен үчүн күрөштүм жана жеңип чыктым, деп мен айла кеткенде күнөөмдү моюнга алып тоготпогон түр көргөздүм. Ушундай ыпылас эки жүздүүлүккө барбай эле койбойсуңбу? Өлүп баратсаң деле таза чынчыл бойдон калбайт белең. Ушинтип арамдыкка барып жатсаң, мен сени кантип сүйүп кете алам? Сенин жасалма сүрөттөр менен өзүн алдаганыңды айылчы билчү болсо отко кирип барган сага кошуп, сенин жакындарыңдан ойронун чыгармак. Биздин үйдүн чаңын асманга сапырмак. Мен иштин жайын дароо баамдап калып, унчукпай коюп чырды ырыбатпай кармап калдым. Мен иштин жагдайын андан мурда түшүнө калып, күнөөнүн баарын өзүмө алып кечирим сурап жибердим. Эмне үчүн анттым, түшүндүңбү? Жок. Эгер өзүн жасалма сүрөттөр менен алдап кетирип жиберип, мени зордук менен ала качып алганыңды билчү болсо, айылчы эч нерсеге карамак эмес. Ошол жерден чоң чуу салып, өзүнүн дагы, биздин дагы шеримендебизди чыгарып тойду бузмак. Болбой эле баратса, өзү түрмөгө түшмөк. Андан кийин бурулайды кетирип, мени өзүнө кайрып алыш үчүн дал бастамак. Ушул керек беле? Жок. Ошон үчүн күнөөнү өзүмө алып, сага өз эрким менен тийген түр көргөздүм. Болбосо азыр айтканымдай болуп, бурулайдын дагы да убалына калып, биздин дагы жайыбызга коймок эмес. Ушуну түшүндүңбү? Түшүндүм, дедим мен. Чындап эле чоң чатак аз жерден Айзеректин зиректигинен улам чыкпай калганын эймараң аңдап, ошондогу алдамчылыгымды чукуп чыгышпаса экен деп ичтен кыпылдаганымды эстедим. Айзерек терс бурулуп, түнөргөн терезени карап мисирейип отуруп калды. Мен анын далысына алаканымды акырын коюп жалоорудум. Айзи, мени кечирип койчу. Мунун баарын өзүң үчүн жасап жатам. Сени сүйгөндүгүм үчүн, сени бактылуу кылыш үчүн, экөөбүздүн жаркын келечек үчүн. Келчи, өткөндүн баарын унутуп, кечиришип, түшүнүшүп, сүйүшүп, күйүшүп, жакшынакай өмүр кечирели. Экөөбүзгө эмне жетпейт? Бакытыбыз өз колубузда турат. Жакшылап асырап албайлыбы? Сен, Марлис, бактылуу жашоону алдамчылык, эки жүздүүлүк менен түптөйүн болуп далбастап жүрөсүң. Бирок андай жасакер жасалмалуулуктан нукура бактылуу жашоо курулбайт. Эки адам бири-бирин сүйүп турса гана чыныгы бакыттын даамын сезишет. Сен мени зордоп жатасың. Зордуктун арты кордук дейт. Сенин мен үчүн куруп жаткан ыңгайлуулугуңа мен деле ыкташып, көнүп кетким келип жатат. Ал тургай сени сүйүп кетким келет. Бирок болбой жатат. Эмне үчүн? Анткени сен менин көңүлүмдү калтырып койдуң. А мен эч качан өзүмдүн жүрөгүмдү мажбурлай албайм. Сени дагы, өзүмдү дагы алдай албайм. Азыр айта албайм. Балким убакыт өтө сага акырындан көнүп сүйүп кетээрмин. Бирок суранам, сенден дагы да каталарды кетирбе. Түз жүр, мени зордобо, көңүлүмдү дагы да калтырба. Баягыда айттым эле, азыр дагы кайталап коеюн. Менден азыр мээрим дагы, сүйүү дагы күтпө. Мен канчалык өзүмдүкүн туура деп эсептесем да, бул жашоону шахмат оюну сыяктуу санап, кандай болбосун жеңишке жетишүү керек деген түшүнүктү кармансам да, анын чындыктарына келгенде тайсалдай төшөп, туура эмес кылып жатканымды туйчумун. Азыр дагы көп жаңылыштык кетиргенимди моюнга алып, аларды экинчи жолу кайталабоого бел байлап, Айзеректин балким бара-бара сүйүп кетээрмин деген сөзүнө үмүттөнүп, аны менен кандай жашоо кечирсем да чыдамакчы болдум. Ошол качандыр бир ойгоно турган сүйүүсүнө арзымакчы болдум. Ошентип өгүз өлбө, араба сымба болуп, эптеп кылдыраган жашоо өтүп жатты. Жаңы жыл өттү, кыш ортолоп барды. Айзеректин тоңдоосун мамилеси өзгөргөн жок. Кабак түйгөн калыбындагы жүрүшү жанга батса да эптеп жашап жүрөм. Куурчактан бетер кийинтип, жебегенди жедирип,
ичпегенди ичирип, көзүнүн агы менен тең айлануудамын. Көңүлүн көтөрүп алаксытыш үчүн шаарда болуп жаткан түзүк концерттер менен жакшы кинолордон калтыра элекмин. 2 күндүн биринде группалаштарыбыздын Шам шаракатында жүрөбүз. Айтор биздики Зериккидей жашоо эмес. Бирок Айзеректин сумсайган, томсоргону. Мындай мамилеге атасын өлтүрсөм да жибиши керек болчу деген таарыныч менде күчөп баратат. Кээде 4 тарабан кыбыла, менде көңүлүң жок болсо менден жакшыны таап ал деп эшикти ачып туруп айдап жибергим келип кетет. Бирок ага эрк жетиши кайда? Ушунун тетрисинче Марлис, мен сени менен жашай алгыдай эмесмин. Мени кетир десе алдына чөгөлөп кетпе деп жалынгандан кайра тартчудай эмесмин. Айтор беймаза болгон күндөр өтүп жатат. Бир күнү муну аябай эле эркелетип жибердим окшойт. Сырымды билип, моюнума минип алды окшойт. Менден жаман кызыл камчы күйөө менен деле өп-чап жашоодо жакшынакай жашап жүрүшпөйбү? Бир көрбөй, таанышпай туруп деле ала качып алгандар канча? Аларга караганда мен муну жакшынакай мамиле түзүп, сүйүүмдү арнап жүрүп алдым го. Көп болсо өзүнө жетиш үчүн анча-мынча амалдарды жасап, куулуктарды кылгандырмын. Анын баары эле өзү үчүн жасалды эле го. Же башкаларчылап батирлетпесем, же элчилеп кайната кайненелерине кызмат кылдырбасам, же бир жумуш кылдырбасам, иштетпесем, арак ичип тамеки чекпесем, бейчеки басып ойнош күтпөсөм, өзү чылкый алтындан, жалаң акак каухардан жасалбаса, эмнеге эле бааланат? Жакшы жактарымды көрдү, эми жаман жактарымды деле байкасын. Анан экөөнү салыштырып көрсүн деп ичип алдым. Ичкенде да 2 күн тынбай, окууга барбай, тиричилик кылбай жатып алып, улам бир досту үйгө чакырып алып, бөтөлкөнүн түбүнө түшчүдөй ичтим. Мында да Айзерек өзгөргөн жок. Кабак чытый карап коюп, окуусуна барып келип, көнүмүш тирилигин жасап коюп жүрө берди. Же бир аялдай болуп ичпе деп урушуп койсочу? Болбоду дегенде бул абалыма сана аркаган түр көрсөтсөчү? Жок, андан эч кандай өзгөрүүнү байкабадым. Аракты токтотуп калыбыма келдим. Анда дагы жүзүнөн кубануунун учкундары учпады. Мына эмесе деп кайрадан иче баштадым. Бул жоругум ата-энеме жетип, алар кийлигишти. Өзүмө кошуп Айзеректи эмнеге ичирип жатасың деп урушушту. Мен ичирген жокмун, болбой эле өзү ичип жатат, деди ал. Жок, сен ала электе ичпей эле жүрчү. Сен алгандан кийин эле балабыз түнт жагынан өзгөрүп, эми мына бөтөлкөнүн түбүнө түшчүдөй ичип жатат, деген сыяктуу сөздөрдөн улам энем менен Айзеректин ортосунан кыжыңдаган кеп чыгып, сөзгө сөз уланып отуруп, ага мен зордук менен ала качып үйлөнгөнүм калкып чыкты. Менин туура эмес кылганымды моюндарына алышкандары менен кайра келип эле ата-энем эмне экен ала качып алса? Көптөр ошентип үйлөнүшсө деле ынтымактуу жашап жүрүшпөйбү? Аял жакшы, эр жакшы дейт. Сен жакшы болсоң, Марлис дагы жаман жолго түшпөйт эле, дешип, Айзерек барып келип эле менин ичкениме күнөөкөр болуп чыга калды. Бир күнү дагы үйгө катуу кызуу болуп келдим эле, ата-энем бар экен деп бурушуп кое беришти. Ай, телтейип дагы ичип алдыңбы? Шахмат клубтун ачылышы болуп эл катары ичтим. Элдер ичпей эле оокат кылып жүрүшөт. Мунуңду деги качан таштайсың? Деп атам зекиди. Таштайм, бөтөлкөнүн түбүнө түшмөк белем, дедим мастыгыма жараша кебелбей. Таштайм дегениңе көп болуп баратат. Аракечтин баары эле таштайм деген сайын ичишет. Же арак ичиш сага эрдикпи? Мен силерге алкаш көрүнүп жатамбы? Таштайм дегениме көп болбой эле ичкениме аз эле болду. Деги айтчы, буну эмне үчүн ичип жатасың? Такыды атам. Жөн эле алаксыйын, көңүл жубатайын деп, дедим мас жаным ой келди сүйлөп. Алаксыгыдай жумушуң, окууң жокпу? Көңүл жубаткыдай ичиңде кайгың барбы? Ошону айтсаң, деп апам атамды коштоду. Үстүңдө үйүң турат, астыңда машинең бар, ата-энең маңдайыңда, жаныңда жаркылдаган жаш жарың турат. Сага дагы эмне керек? Жаркылдабаган жаш жарым, деп сөөмөйүмдү көтөрдүм мен. Жаркылдабаса убагы келгенде жаркылдайт. Биз сени ала качып ал дедик беле. Келин бала кичине көнө албай жүрөт.
Аны сен көтөрмөлөгөндүн ордуна кайра кыйраткансып арак ичесиң, деди атам. Жок, келиниңер мени сүйбөйт. Ал эч качан мага жаркылдабайт. Анын тоодо мал баккан айылчы деген сүйгөнү бар. Ошону ойлоп жүрөт. Бир күнү ал келсе ээрчип баса берет. Мен аялы жок, силер келини жок каласыңар. Моул эмне деп жатат, деп ата энем түшүнбөй калышты. Мас немеге айткан менен кирбейт дештиби, кеткенче шашышты. Бирок ошол сөз анда ата энеме мастын ашыкча тантырагындай сезилсе да, көңүлдөрүндө калып калган экен. Өзгөчө апам ага маани бериптир. Тааныштан тааныш таап, жер тамырынан эл тамыры көп дегендей сурамжылап жүрүп отуруп, Айтор кандайдыр бир жолдор менен Айзеректин айылдаштарынан, жакшы жакын бирөөлөрүнөн Айзерек менен айылчынын балалыктан азыркыга чейин созулган сүйүүлөрүн, ал тургай өткөн отко кирип барган кудадагы мушташ, Айкендин таяк жегени дагы ошондон экенин тактап билет. Муну менен катар Айзеректин неге мындай түнт экени, менин не себептен ичип жатканымдын себеби ачыкталат. Апам ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры кайненеме чалып чоо жайды түшүндүрүп, келип ырыскысын тээп, алдан эмедей күйөөсүн бузуп жаткан кызын тарбиялап кетүүсүн өтүнөт. Чочуп кеткен кайненем эт ашын алып чаап келип, ошондо биздин үйдө бир жумача жүргөн. Мен дагы ошол күндөрү ичпей, жакшы күйөөнүн кебетесин кийип, үй ичинде созула басып, зымпыйып кийинип алып, окуума барып оңоло түшкөн элем. Бир күн эле бир жактан келсем, үйдө кайненем дагы, Айзерек дагы жок. Алардын ордунда ата энем отурушат. Жүздөрү түнөрүңкү, кабактары чытылыңкы, капалуудай. Айтор алардын үрөйлөрү мага өтө суук сезилди. Эки жакты каранып, Айзеректи көрө албай акыры сурадым. Ата энем күнөөлүүдөн бетер жер карашып, Айзеректи апасы алып кетип калганын айтышты. Көрсө, Айзерек апасы келгенден баштап эле ал күндөрү ал негедир окууга барган эмес. Бизди ажыраштырып коюуларын, анткени менден көңүлү калганын, мындан ары чыдай албасын айтып, өтүнүп ыйлай берет. Апасы ага ары да айтат, бери да айтат. Урушуп да көрөт, алдаса дагы болбойт. Тетирисинче кулач жипке муунуп алаарын айтып, өзүн коркутат. Акыры айласы кеткен апасы айылга чалып, атасы менен кеңешип, ал бир топ катуу жана чечкиндүү киши белем, дароо эле андай болсо кызды күйөөдөн чыгарып кел, деп буйрат. Кайненем анын айтканын жасамакчы болуп, менин ата энемди чакырып, чоо жайды түшүндүрүп, кечирим сурап, алардын сурангандарына да болбой, андай деле алып кетпегиле деп өтүнүшпөптүр. Мейли, алсаңар алып кеткиле. Биздин балага кыз жокпу дегендей тоңдоосун мамиле кылгандары кийин белгилүү болду. Айзеректи алып кетип калышыптыр. Муну укканда мен дендароо болуп туруп калып, анан эшикти карай жөнөдүм. Токто, деп атам алдымды тосуп туруп калган мени диванга отургузуп алып, кеткен катындын артынан барбоомду, ал эркектин намысына чак келбей турган иш экенин, андай кыздар көчөдө толуп жүргөнүн, четинен чертип туруп алып берерин, Айзерек менин баркымды билбеген терс аяк келин экенин, мендей келечегинен көптү үмүттөндүргөн жигитти мындай аял артка тартаарын, андан көрө азыртан андан баш тартуумду, жана дагы башка аталык акыл насааттарын бир топко чейин айтканынан кийин мен эч нерсе укпагансып ордумдан туруп эшикти карай жөнөдүм эле, мунума жини келип кеткен атам мени карыдан алып силкилдетип туруп диванды карай түртүп жиберди. Мен бозоруп бир аз отурдум дагы. Эгер эшиктен чыгарбасаңар балкондон секирем, дедим кайдыгер түрдө. Омей, моул аял менен арактан өлөт го, деп ачуусу чукул атам мени эшикти карай түртүп жиберди. Ичтеги ачуу кайгымды ачуу менен басыш үчүн түз эле дүкөнгө жөнөдүм. Бир аздан кийин жалгыз иче албаган жаным ак молдону бөлүшүш үчүн ар кайсы досума чала баштадым. Акыры анча алыс эмес жерде жашаган бирөөсү үйүнө чакырып такси менен жетип бардым.
ичип баштадык. Экөөбүз бирди кулаттык дегеле мас боло турган түрүм билинбейт. Андыктан ички күйүтүм дагы күчөбөсө басаңдаган жок. Эй, сен мага эмне суу берип жатасыңбы? Деп доомат койду мага. Муну өзүң алып келбедиң беле? Бирок мындан дагы күчтүүсүн таба алам, деп көз кысты кыйла кызып калган ал. Кандай күчтүүсүн? Дедим мен ал эмнени айтканын түшүнсөм дагы түшүнмөксөм боло. Ар кандайын, мисалы дүңк турмак даңкы болсо дагы алып келчи, дедим мындай маңзаттар бала кезимден тааныш жаным колду шилтеп. Бир аздан кийин бозгул түтүн тумандаган тар бөлмө бүткүл ааламдан дагы кең болуп, анда каалгып учуп жүрдүм. Жанагы күйүтүм кайда кеткени белгисиз, күлкүм эле келет. Жалкы досум эгиз болуп, жарты дүйнөм тегиз болуп, бүт ааламга негиз болуп турдум. Мени эртеси күнү кечинде ушул досумдукунан ушул эле оордумдан агаларым таап кетишиптир. Өзүм болсо түн ортосунда өз үйүмдө эсиме келдим. Маңзаттын тартуулаган жан жыргалынан кийин келүүчү ломка аттуу тозогунда таң аткыча чабалактап, эртең менен бейтапканага барып канымды тазалатышып, жакшы кийимдеримди кийинтишип, апам менен агам кайдадыр алып жөнөштү. Кайда баратабыз? Үйгөбү? Деп сурадым мен көчөнү карап, такыр эле башка тарапты карай баратканыбызды байкап. Каяка болмок эле, Айзеректи алып келгени баратабыз, деди агам. Анын кереги жок, баары бир мени менен жашабайт, дедим аны эстеп ындыным өчүп келаткан жаным. Ансыз сен наркоман болуп кеткидейсиң. Андан көрө кур намысты коюп, анын апасына, өзүнө дагы, башкаларына жалдырап жалынсак дагы алып келели деп чечтик, деди апам. Андан эмне тапканыңды билбейм. Сени баш үйүртмө кылып алган окшойт. Кичине эрктүү эле болбойсуңбу, Марлис, деди агам нааразылана. Ай, кечээ кеткендери жаман эле бербейт го келинди. Ал дагы кандай ырыс кыркаар неме экенин билбейм. Жөн эле жашай бербейби? Көңүлү жок немени эмне кылабыз? Мен ансыз деле жашайм. Бурулуңуз артка. Кереги жок, деп мен калп күчкө намыстандым. Ансыз кандай жашарыңды көрдүк го. Кургуйга кулап кеткидейсиң. Же экинчи чекпейсиңби? Аракет кылам, деп мен өзүмө ишене бербей оозум бош айттым. Ошентсе дагы Айзеректин алдынан өтүп кой. Кийин ал дагы ошондо артымдан келбей койгонсуң деп доомат койбосун. Сен өзүң дагы өкүнбөгүдөй бол. Биздин эмнебиз кетип жатты эле. Бирок Айзеректин апасы менен туугандары бизди жакшы кабыл алышты. Эч кандай деле чоң дооматтары деле жок сыяктанды. Ал тургай бизди чоң кубаныч күтүп туруптур. Айзеректин маанайы өтө үңүрөй түшүп турса дагы кандайдыр момурай жоошуп түшкөндөй. Ал экөөбүздү өзүңөрчө сүйлөшкүлө деп өзүнчө бөлмөгө киргизип коюшту. Анын маңдайында кайрадан жашайлычы деп жалынарды. Эмнеге кетип калдың деп таарынарды. Эми өз жолуң менен кет деп коштошорду. Бактыңды чаңган ырыс кыркаар экенсиң деп урушаарды билбей дулдуюп отурдум. Бирок ал мен эч күтпөгөн сөздү айтты. Марлис, Кудай экөөбүздүн тагдырыбызды бекем байлаган окшойт. Я, деп мен уксам дагы укпагандай түргө келдим. Менин боюмда бар экен, деп акырын айтты ал. Я, дедим кайра уккан кулагыма ишенбеген мен кубанарды же таң каларды билбей. Менин боюмда бар экен дейм. Анын үнү дирилдей аста чыкса да бүт жан дүйнөмө жаңырыктап кеткенсиди. Угуп атасыңбы? Угуп атам жаным, деп бул жакшылык мээме эми жеткен мен кыйкырып жибердим. Айзи, эми балабыз үчүн жашашыбыз керек. Ооба, деди Айзерек акырын гана. Мен аны кучактай калып, бети башынан өпкүлөп жибердим. Ал менин төшүмө башын коюп бышактап, бүткүл бою солкулдаганда көкүрөгүм ысый түштү.